Биз жолуктук долбоору 3-сезон. Бүгүн бизде кастинг 3-сезонго ким жаңы катышуучу болуп өтөт экенин 9-сентябрга чейин толук биле аласыздар. Саламатсыздарбы, жалпы биздин көрүүчүлөр? Биз сиздерди сагындык. Аябай мындай өзүм официалдуу учурашканга аябай толкунданып атам, бирок чындыгында 2 айдан бери сиздер менен көрүшпөгөнгө биз сиздерди аябай сагынып калыптырбыз. Мен билем, миңдеген каттар, көптөгөн СМСтер, жолдо баратсаң биз жолуктук долбоору 3-сезон качан башталат деген суроо жооптор дагы абдан көп. Ошондуктан урматтуу көрүүчүлөр, мына бүгүн сиздер менен биргеликте 3-сезонго жаңы катышуучуларды тандайбыз. Негизи биздин эреже оюнча бардыгы онлайн түрдө НТС биз жолуктук баракчасын официалдуу түрдө ошол жактан биз тандамакпыз. Катышуучулар көп болгондуктан бардыгы видео тартып үлгүрбөгөнгө биз бүгүн дагы ушундай жеке жолугушуп биз катышуучулар менен маектешкенге да туура келди. Ал эми эгерде сиз бизди көрүп жатсаңыз, кастинг ушуну менен эле токтобойт. 9-сентябрга чейин дагы биз каалоочуларды болсо онлайн түрдө кастингке чакырабыз. Эгерде сиз биз жолуктук долбоорунан өзүңүздүн бактыңызды тапкыңыз келсе, анда ушул жерде турган номерлерге байланышып жана НТС биз жолуктук долбоорунун официалдуу баракчасына өзүңүздүн атыңызды, фамилияңызды жазып анкета толтурсаңыздар болот. Урматтуу кыргыз элим, биз жолуктук долбоору сиздердин бактыңыздарды табыш үчүн ар дайым ийгиликтүү өзүнүн кызматын активдүү улантып келет. Ичиңиздерден санап турсаңыздар, анда биз 1-2-3 туруп кастингке келген катышуучулар менен жакшы маектерди баштайбыз. Сиз күткөн кастинг. Биз жолуктук долбоору жаңы катышуучуларды издейт. Үй-бүлө курууга даярсыңбы? Анда кел, катыш, өз түгөрүңдү тап. Биз жолуктук. Бактылуу болууну танда. Албетте биз бүгүнкү чыгарылышты баштаардын алдында сөзсүз түрдө апамдын чайы менен баштабасак болбойт. Биздин башкы демөөрчүбүз апамдын чайы 3-сезондо да кайрадан биз менен биргеликке иштешкени турат. Мына өзүңүздөр көргөндөй, 2 ай ичинде биз жолуктук долбоор башталгы чакта апамдын чайын bir күндө 1 жолу болсо да ичип аттым. Бирок мен эфирден сиздердин көзүңүздөрчө мактанып ичким келди. Мына караңыздарчы, кып-кызыл болгон апамдын чайы. Бул апамдын чайын ичкенде сөз түрдө өзүңдүн балалык кезиңди жана сага апаң ушундай сонун чай даярдап берип, чекеңе сылап өпкөнүн, эң сонун балалык, бактылуулук күндөрдү да эстейсиң да. Ошондуктан апамдын чайын мен ичип коеюн, сиздер көрүп коюңуздар. Өтө даамдуу, өтө керемет. Анда апамдын чайы ар бир үйдө болсун дейбиз. Жана эгерде сиз биз жолуктук долбоорун көрүп атсаңыз, сөзсүз түрдө апамдын чайын ичип гана көрсөңүз болот. Биз чындап баштадык.
саламатсыздарбы, урматтуу катышуучулар, Канат мырза, кыргыз элим, баарыңыздарга жалындуу салам. Мен өзүм жөнүндө тааныштыра кетейин. Атым Азим. 1994 жылы Нарын областына караштуу Кочкор районунда төрөлүп өскөн. Үй бүлөдө 5 бир тууганмын, ата-энем бар. Үй бүлөдө экинчисимин, улуусу. Канча жаштасыз? 30 жаштамын азыркы учурда. 3 кыз, 2 эркекпиз үй бүлөдө. Бул жака келгенимди бир туугандарым, тааныштарым билишет. Алар бардыгы маалымат алышкан. Бул жака келгеним себеби, бул жакта бардыгы ачык айкын болот. Ошондуктан бул жака катышып, өз бактымды сынап көргүм келди да. Азыркы учурда Бишкек шаарында Борбор калабызда курулуш тармагында куруучу болуп эмгектенем. Буга чейин 2011 жылы күздө Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүндө улуттук гвардиянын катарында кызмат өтөгөм. Андан кийин да чет жактарда да эмгектенип келген. Азыркы учурда ошо бир туугандарым, тааныштар күтүп атышат. Бизди жакшы, имандуу, жакшы келиндүү кыл деп. Мурда турмуш курган эмессиз? Мурда кийин үйлөнгөн эмесмин, үй бүлө курган эмесмин. Эмне себептен туугандарыңыз биз жолуктук долбоорунан таптып атат? Бул мен өзүмдүн чечимим, өзүм чечип катышууну чечтим. Анткени бул жактан мурун айтып өткөндөй эле баардыгы ачык айкын, элден эч нерсени жашыра албайсың, мисалы үчүн. Баардыгы ачыкка чыгат, ошондуктан бул жакка катышып өз бактымды сынап көргүм келди да. Кандай өнөрлөргө ээсиз, эмнени жакшы көрөсүз? Азыр деген азыркы заманда технологиянын заманы, мисалы үчүн илим техникаларга ызыгам, IT тармагына. Жашоодо кандай адамсыз? Тамаша көй адамсызбы? Жашоодо өзүм токтоо, сабырдуу, жөнөкөй адаммын деп ойлойм. Тамаша көйсүзбү? Тамаша анда-санда тамашалап болуп турат, тамашалаш. Анекдот айтып беретсиз балким. Анекдот азыр толкунуп жатам, билбейм, азыр эске келбей жатат. Канча катталуучуңуз бар Инстаграмда? Инстаграмда 1400 катталуучум бар, бирок Инстаграмды активдүү деле алып барбайм. Өзүм үчүн. Акыркы мамиледен ажыраганыңызга канча болду? Акыркы мамиледен 2 айдан өтүп калды. Буга чейин албетте кыздар менен сүйлөшкөнбүз. Бирок жылысыбыз келишпей калат. Эми өз адамды тапканда, мисалы үчүн сезилет да, жүрөк белги берет же, жылуусу болот, өзүнө тартат. Сырттан балким менин өзүм билбеген кемчиликтер болгондур, балким ошондуктан бул жактан да өзүмдү ачык байкап, сынап көргүм келди да, ушул жакка катышып. Демек, сиз биз жолуктук долбооруна 100% даяр болуп келиптирсиз. Эгерде кастингден албетте жаман жакшы болсо, кишилерге да өзүңүздү болушунча көргөзөт экенсиз да. колдон келишинче аракет кылабыз, Кудай буйрса. Кол чаап коелу. Орун алсаңыз болот. Анда кийинкисин чакырабыз. Саламатсыздарбы, мен атым Мерим. Мен 24 жаштамын. Бишкек шаарында төрөлүп чоңойгом, бирок түбүм Баткенден болот. Буга чейин мен бир турмуш көргөм. Менин бир кызым бар, 4 жашта. Саламатсыздарбы, менин атым Мерим Назарбекова. Мен 24 жаштамын. Кесибим боюнча нутрициологмун. Мындан 5 жыл мурун турмушка чыккам. Жашоомдун өзүнүн себептери менен никебиз 6 айга гана созулуп, кош бойлуу кезимде 2 жолго түшкөнгө туура келди. Азыркы учурда бир кызым бар, 4 жашта. Менин хоббим спорт, китеп окуу, саякаттоо, дисциплинада жана сергек жашоо образда жашоо. Экинчи турмуш курганда мен бактылуу жана сүйүктүү жубай болгум келет. Биз жолуктук долбоорго барып, өз төгөйүмдү тапкым келген себеп бул жерде эч ким калп сүйлөй албайт. Калп сүйлөсө да баары заматта чыгат. Мен экинчи жолу турмушка чыгам, ошол себептен адашпай, жакшы, имандуу, жоопкерчиликтүү адамга чыксамбы деген оюм бар. Эмне себептен биз жолуктук долбоору деп келдиңиз?
Биз жолуктукка анткени бул жерде баары ачык болот, реалдуу, и адамдын чыныгы жүзү билинет. Ошон үчүн мен биз жолуктуктан тигүүнү тапкым келет. Ошол акыркы турмушуңуздан эки жолго чыккөнгө канча убакыт болду? Уже 4 жыл өтүп кетти. Өзүңүзгө кандай жолдош издеп атасыз? Мен талабым көп деле жок, болгону жоопкерчиликтүү, ыймандуу, сөзүнө турган мырза болсо дейм. Талабы ал деле турмуш курган болсо, эгерде 2-3 баласы болсо деле болот, 1-2 баласы болсо. 1-2 баласы. Өзүңүз эмне жумуш кыласыз? Мен нутрициология менен алектенем. Көп жылдан бери эле? Уже 4 жылдан бери алектенем. Жагабы өзүңүзгө жумуш? Аябай жагат. Анан сырттан турмуш курганга аракет кылып көргөн жоксузбу? Мен чындап айтканда 4 жыл только өзүм үстүнөн иштедим. Ар кандай сабактарга бардым, тренингтерге бардым. Только өзүм менен алек болдум да. Анан мамилеге даяр эмес болчумун. Азыр уже мамилеге даяр болгонумду өзүм сезип атам. Биз жолуктук долбоорун канча убакыттан бери көрөсүз? Мен 1-сезондон 1-чыгарылышынан бери көрөм. Ошондон бери көрүп кыялданчу экенсиз да келип катышсаңыз. Негизи мен келем деп ойлогон эмесмин, анан быйыл уже мындай мамиле курганга даяр болгон үчүн келдим да. Элдин алдына чыгып, ар кандай жаман ой пикирлер жазылганга да даяр болуп келиптирсиз да? Конечно, албетте. Эмне өнөрлөрүңүз бар сиздин? Мен эч кандай талантым жок. Мен болгону мындай общительныймын. Анан мындай дисциплина, спорт, мындай профессиональный спортсменка эмесмин, просто мындай сирек жүрүш үчүн. Анан саморазвитие менен алектенем. Саморазвитие талант да бул деле. Ооба. Анан бой сою деле, мындай иштеген иши деле кызыктырбайбы мындай? Туруктуу жумушу болуш керек, жана ошондой эле аябай аракетчил и келечекке умтулган мырза болуш керек. Мындай бай болсун, мындай болсун дебейм, болгону аракети болуш керек. Эмне себептен биз сизди алышыбыз керек биз жолуктук долбооруна? Мисалы катышуучулар көп, катышабыз деп. Мени алсаңар, мен албетте жоопкерчиликтүүмүн абдан. Билбейм, мен мындай чындап турмушка чыгам деп келдим. И балким ушул жерден турмушка чыгам деп ойлойм да, чындап эле. Ошол себептен. Ошол себептен сизди алышыбыз керек, Ооба. Чоң рахмат, кол чаап коелу. Ассаламу алейкум. Аты-жөнүм Шүкүрбеков Нурбек. 1994-жылы жарык дүйнөгө келгенбиз. Ушул жакка келип отурабыз. Сизди мен азыр эстеп атам, биздин 1-сезон катышуучу Гүлизага талапкер болуп келгенсиз, Ооба. Ошо Гүлизага эле өчөшүп келип алган жоксузбу? Жок, андай эмес. Ушул жерден өзүмдүн чыныгы бактымды таап, Сырттан аракет кылган жоксузбу? Аракет кылып атабыз. Сырттан издегенге убакыт болду, бирок убактылуу токтотуп туруп, эми киришип баштадым да чындыгында. Мисалы жашыңыз 30-та экен, 30-га келип калдым буюрса. Турмуш курдуңуз беле бул убакка чейин? Жок. Балким сиз мамиле жагынан жигит кыла турган нерселерди кыла албай жатасыз. Чындыгында негизи буга чейин убакта мен негизи даяр эмес болчумун, ошон үчүн үйлөнбөй келдим. Азыркы учурда даярмын. Негизи үй жай, жумуш бардыгы буюрса туруп келатат. Ошон үчүн чыныгы максат менен келип атам да бул жака. Сиздин кандай таланттарыңыз бар? Ырдайсыз, Кичине эле анча-мунча. Балким бизге бир көрүүчүлөргө дагы жандуу чыгармаңызды ырдап берип коесуз. Кол чаап суранып коелу. Күтөм деген чыгарма. Сөзү ону Бека Орозов. Ойлорумдан кетпедиң, сагынамын эстеймин, көксөгөн ой максатыма, айтчы жаным качан жетемин. Бирге жүргөн күндөрүм, жагымдуу сенин күлгөнүң, жаным кантип унутам, жалгызым өзүң сүйгөнүм, күтөмүн дайыма, жүзүңдү сагынам, жүрөгөн жүрөгүм
Sensiz alamda çalganda, sen çoksun canımda, yüreğimin sarında, süyümün bir seni, çeksiz alamda çalganda, alamda. Демек, үйлөнгөнгө да даяр экенсиз, үй жайыңыз бар экен, эми жүрөктөн чечим чыгарып атыптырсыз. Анан биз эмне себептен сизди тандашыбыз керек биз жолуктук долбооруна? Бул жака мен чын ой максат менен келип атам да. Бул жактан ар ким өзүнүн талап эмесин түгөйүн табыш керек деп ойлойм. Ушул жактан чын бактымды таап, ошон үчүн ушул жака алышыңыздарды суранабыз. Ушул жактан күрөшүп тапкым келет да. Ошол себептен алышыңыздар керек деп ойлойм. Ийгилик каалайбыз. Өзүмдүн режим менен кечикпей ушундай адаммын негизи. Так гана ушундай убакта жүрөбүз. Так жоопкерчиликтүүсүз, мамилеге да жоопкерчиликтүүсүз. Ооба. Инстаграмда канча катталуучуңуз бар? 14 000. 14 000, Ошондо сиздин максатыңыз бул жактан да популярдуу болуп, ырларыңызды хит кылыш керек экен да. Эми 30% деп койсом болот да. 30%, 60% бияка. Жок, 70%. 70% бакыт, 30% хайптуу. Анысы да бар эби. Ооба, мына Нурбек мырзага окшоп эле моюн калыш керек. Эми бул жака сөзсүз түрдө баягы кээ бир адамдар элдин астында үйлөнгүсү келет, популярдуу болгусу келет, балким көптөн биздин катышуучулар эми кичинекей кезинде балким өзүнүн кыялы бардыр, Балким элге таанылсам деген. жылдыз жанып кетет. Нурбек мырза ийгилик каалап кол чаап коелу анда. Рахмат. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Мен атым Бегайым болот. 20 жаштамын. Ош областынан болом. Өзүм жөнүндө айта кетсем, 2019 жылы исламский медресени бүтүргөм. Ал жакта 3 жыл илим алгам. Ошол жылдан бери устаза болуп, исламский сабактардан сабак берип эмгектенем. Ошону менен бирге Ирфан академиясында менеджер болуп дагы эмгектенем, исламский сабактар боюнча. Мен бул жака өзүмдүн хоббим боюнча айта кетсем, өзүм активный жашоо образын жактырам. Көбүнчө бийге кызыгам, бийлегенди жактырам бош убактымда. Китеп окуганды жактырам, көбүнчө сабак менен алектенгенди жактырам. Негизи көбү эле ойлошот, мындай дин жаатында илим алган кыздар же болбосо жигиттер болсо, алар сөзсүз түрдө эле илимдүү бирөөгө чыгышы керек деп. Бирок мен антип айта албайм, ар кимдин өзүнүн ой жүгүртүүсү бар деп ойлойм. Себеп дегенде мен буга чейин эч бир жигиттер менен сүйлөшүп көргөн эмесмин, бирок 2 жолу бирөөлөрдүн сунушу менен жолугушууга чыккам. Ошол учурда түшүнгөм, эмнеге дегенде илим жаатында болгон болсо, эгерде мен келечектеги жолдошум экөөбүздүн көз карашыбыз бирдей болуп калат экен, анан окшош болуп калат экен. Мен тескерисинче ойлойм, мага карьера жаатындагы жигит же болбосо жолдошум болгон болсо, эгерде биз эки жакты тең бирдей активдүү алып кете алабыз деп ишенем. Эгерде балким сиз өттү дейли, анан элдин сөздөрүнө кандай карайсыз? Негизи элдин сөздөрүнө жакшы эле карайм, ар кимдин өзүнүн ою бар деп ойлойм, ар кимдин оюн сыйлайм. Жаман жазса дагы, Ооба. жакшы жазса дагы. Даяр элемин буйруса. Ушул убакка чейин ошондо сиз бир да жолу мамиледе болгон эмессиз кыз жигит? Жок, мамиледе болгон эмесмин, бирок мамиле жаатында өзүмдүн үстүнөн иштегем. Китептерди окуп, психология жаатында дегендей. Демек сиз ошондо 100% турмушка чыкканга деле даяр экенсиз да? Ооба, даярмын. Анткени ата-энем 1 жылдан бери күтүп келишет, шаштырышып, турмушка чыгасыңбы деп, туугандарыбыз дагы, өзүм дагы ошол 1 жыл аралыгында өзүмдүн үстүнөн иштеп, азыркы учурда турмушка чыкканга даярмын деп өзүмдү айта алам. Ата-энеңиз билеби кастингке келгениңи? Ата-энем билбейт, бирок айтсам туура эле кабыл алышат. Туура эле кабыл алышат.
канча жашка чейин болсо деп ойлойсуз, мисалы өзүңүздүн болочокто жолдошуңуз? Келечектеги жолдошум 26-27 жашта болсо болот деп ойлойм. Менден 3 жаш, 4 жаш улуу. Сиздин кандай жакшы сапаттарыңыз бар, мисалы мамилеге? Менин эң жакшы сапаттарым бул сабырдуулугум, жана өзүм оорбасырыкмын, аябай чыдамдуумун. Өзүм мугалим болуп эмгектенгендиктен аябай чыдамдуумун деп өзүмдү айта алам. Ошол жакта мугалим болуп эмгектенет экенсиз, ошол жакта устазаларыңыз, эгерде сиз биз жолуктук долбооруна келип катышсаңыз, алар каршы болбойбу сизге? Каршы болгондору деле болушу мүмкүн. Бирок бул жака мени жүрөгүм алып келди. Негизи башында видео жүктөңүздөр деп айтышканда дагы жүктөсөмбү, ошол сиз айткандай устаза болсом эмне болот, кандай ойлошот деп эметип жүрүп, анан акыры бүгүн кастинг дегенде жүрөгүм негедир ушул жака алып келди, анан ушул жака келип калдым. Азаматсыз. Биз жолуктук долбоору сизге өзгөчө эмнеси менен жакты? Ушунчалык сиздин жүрөгүңүз алып келип, бул жака катышуучу болгуңуз келгенге? Биринчиден бардыгы ачык айкын. Бардыгын келечектеги жолдошумду дагы өзүм ачык айкын билип, эл алдында бардыгы жакшы сапатта көргөзүлүп бергендиги мага аябай жакты. Ошону менен бирге буга чейинки турмуш курган ошол биз жолуктуктун катышуучуларын дагы көрүп, ошол нерсе дагы мага түрткү болду. Ошондуктан сиз бардыгы ачык болгон үчүн, реалити шоу болгон үчүн, кызыктуу болгон үчүн келип отурат экенсиз да? Өзүмдү сынап көргүм келет эл алдында. Кол чаап коелу. Чоң рахмат. Ийгилик каалайбыз. Өз түгүңдү тап. Биз жолуктук. Бактылуу болууну танда. Саламатсызбы, Канат мырза жана ошондой эле катышуучулар. Атым Санжар болот, 26 жаштамын. Ошол облусунан болом өзүм. Ошол кыскача айтсам, сурооңузду берсе. Турмуш курдуңуз белем мырда? Буга чейин турмуш курган эмесмин. Эмне себептен турмуш курган жоксуз? 26 жашта экенсиз. Даяр эмес болчумун го дейм. Азыр даярмын деп ойлойсузбу? Ооба. Өзүңүздү мисалы эми бул убакка чейин сүйлөшкөнсүз да? Сүйлөшкөн кыздарыңыз болгон. Ошондо өзүңүздүн кайсыл жакшы сапаттарыңызды бааладыңыз? Сиз мисалы ала турган болочокто жубайыңызга кандай жакшы мамиле кыла алам деп ойлойсуз? Бекем. Жандай кээде адамдар болот, бир адамга жолугат, жолугушуудан кийин жакпай калат, андан кийин экинчи адамга жолугушу мүмкүн. Ал жакпай калып, ошондо эми жандай туура эмес ойлор кетиши мүмкүн, бирок адам өзүнүн адамын тапса, ал адам ошол мамилеге өтө бекем жана ишенимдүү жүрөт. Жоопкерчиликтүү мамиле кылат. Эмне себептен биз жолуктук долбооруна келдиңиз? Биз жолуктук долбооруна келген себеби бул үйлөнүү. Анткени мен өзүмдү азыркы убакта үйлөнгөнгө даяр деп эсептейм. Эң башкысы бул жерде менин оюмча финанс эмес. Эң башкысы сен уже жан дүйнөң, морально сен өзүң даяр болушуң керек. Өзүң үйлөнгөнгө даяр болсоң, үйлөнүш керек. Финансы жактан дагы көптөгөн азыркы жаштардын талабы, ошол болочокто жолдошум финансы жактан дагы жакшы болсо экен дейт да. Сиз ошондо финансы жактан да жакшысызбы? Же финансыны такыр ойлойсузбу өзүңүз айткандай? Финансы жактан өзүмдү начар деп айта албайм. Жакшы. Бул жака кээде катышуучу болуп келгенде дагы элдин эми эл ар кандай жазат да, кээ бирлер жаман жазат, кээ бирлер жакшы жазат. Жаман жазганда ошолорду көтөрө албай дагы биздин эфирден да кетип калгандар бар да. Анан сиз ушунун баардыгына даяр болуп келдиңизби негизи? Албетте, ар бир адам ар кандай, ар бир адамдын өзүнүн ою болот. Бирөө жаман сүйлөйт, бирөө жакшы сүйлөйт. Ошол нерсенин баарына даярмын. Кандай гана сөздөр болбосун, ал нерсеге мен даярмын да. Мага мындай жүрөккө тийбейт деп ойлойм, эч кандай бир да сөз. Сиздин талабыңыз дагы айым. Жок, сиздин талабыңыз да айым кандай болуш керек сиздин болочок жубайыңыз? Талабым дагы айым бою узун болушун каалайм. 1.70 өйдө. Анан ошондой эле эң башкысы мамилеге бекем болуш керек, сөзсүз түрдө. Бирок менде ага мындай иштеш керек, иштебеш керек. Мен аны мындай тыйбайм. Ал өзүнүн эмеси. Эң башкысы ишенимдүү болуш керек. Бирок үй бүлөлүк мырза болгондон жоопкерчиликти алганга даярсыз, Даярмын. Иштебейм десе да бакканга даярсыз, иштейм десе да иштеткенге да даяр экенсиз. Эң башкысы
акылдуу болсо экен деп ойлойм. Акылдуу. Акылдуу болуш үчүн кантип билиш керек мисалы? Эми Сиз ойлойсузбу мисалы мен ушул аялды туура тандай алам деп ойлойсузбу? ооба. Бирок бир эмеси бар. Аялды эч качан окуп бүтө албайсың дейт го. Жана китеп бар дейт. Аял жөнүндөчү ачсаң ичи пустой экен да. Ичинде билбейсиң да. Сыр бойдон. Бирок болушунча бири-бириңерди түшүнгөнгө аракет кылсаңар, акылдуу болсо бири-бириңерди түшүнгөнгө жеңилирээк болот деп ойлойм. Ошондой сиз ала турган жубайыңыздын көбүнчө эмнесине басым жасайсыз? Балким кээ бир мырзалар бар, мисалы биринчи эле кыздан дагы биринчи көңүлдү анын ата-энесине көңүл бурат. Ата-энеси кандай, апасы кандай? Ушуларга да көңүл бурасызбы же бир гана кыз менен сүйлөшкөнгө аракет кыласызбы? Мен жеке ошо кызга көңүл буруп, ошо кыз менен сүйлөшкөнгө аракет кылам. Ата-энеси кандай болот мага өтө маанилүү эмес. Эң башкысы мен менен турмуш кура турган кыз мага туура келиши керек. Негизи баягы кыргызда да жакшы сөз бар го, апасын көрүп кызын ал депчи. Ошондуктан эгерде жубайыңыздын акылдуу болушун кааласаңыз, анда сөзсүз түрдө апасын караңыз биринчи. Андан кийин эгерде апасы жакшы болсо, атасы жакшы болсо, анда ошондо кызы жакшы болот да. Мурун ошондой болчу. Азыр биринчи кыз менен таанышып, кыз менен жакшы болгондон кийин, анан кийин кыз ата-энеси менен тааныштырып, кээде ата-энеси менен тааныштыр десең да тааныштырбайт. Канча-мынчасы. Баары сизде башкача система экен да. Кол чаап коелу. Анан эмне таланттарыңыз бар? Атыңыз ким дедиңиз? Атым Санжар. Эмне таланттарыңыз бар? Гитара аспабын ойнойм. Ырдайсызбы? Ырдаган өтө кызыкпайм. Ырчы болом деген деле максат жок. Негизи гитарада чертүү бул адамды мындай расслабляет. Ошол нерсе жагат. Атам музыкант болгондуктан балким ошол мага өткөндүр. Анан ошондой эле футболго кызыгам. Футболду аябай жакшы көрүп ойнойм. Бир жумада сөзсүз түрдө бир жолу ойноп турушум керек. Мурун бий менен алектенгем. Кыргызстанда ошол бий группаларда бийлеп, анан кийин 3 жыл болду таштагам толук түрдө бийде. Ал жактан келечегим көрө алган жокмун. Аябай таланттуу бала экен, кол чаап коелу. Гитараңыз менен келген жоксуз, Жок. Балким бир жагымдуу акапелла ырдап бересиз. Ырдабасам дагы бир балким сүйүү тууралуу бир сап окуп кое алам, бир куплет. Болот. Ушул саптар абдан жагат. Бир жерден окугам, мурун 6-7 жыл мурун Одноклассникиден окусам керек, бирок ошо автор ким экенин билбейм, бирок эстеп калгам да ошондон бери. Сүйүү эмне? Бир жактуу тараптайбы? Жаз келип, сүйгүм келип баратпайбы? Сага болгон сүйүм оттой жанып турса, сени сүйсөм, мага эмне жарашпайбы? Анда Санжар мырзада айта турган сөздөрүңүз барбы? Айта турган сөздөрүм бардык катышуучуларга ийгилик каалайм. Ар бириңиздер ушул жерге кандай максатта келген болсоңуздар, ошол максатыңыздарга жетиңиздер. Жубай табам дегендер жубайыңыздарды табып, негизи эле ошол биз жолуктук теле берүүсүнө жакшы жемиштерди каалайм. Чоң рахмат. Отуруп берсеңиз болот. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Катышуучулар баарыңыздарга ийгилик каалайм. Өзүңүздү тааныштырып кетсеңиз. Өзүмдү тааныштыра кетсем, атым Айгерим, 24 жаштамын. Ош облусунан болом. Буга чейин турмушка чыктыңыз беле? Жок, турмушка чыга элекмин. Эмне менен алектенесиз? Эмне жумуш кыласыз? Азыркы учурда ошо Бишкекте швея тармагында иштейм. Көп жылдан бери. Бизде Өзүмө жагат. Швеяда иштегенде көрүүчү эжекелерибиз көп. Балким ошол кесиптештериңиз сизди жиберди, бар Айгерим деп. Жок, өзүм эле бул долбоорду биринчи сезондон баштап көрүп келем. Аябай жагат мага бул сезон, бул долбоорчу. Эмне себептен ушул жактан табайын дедиңиз? Сырттан бизде мындайлар болгондо, сыртта да сүйлөшүп жүргөн жигит бар, бирок бияка да келип издегендер болгондо. Ошондой эмеспи сиздики? Жок, мен бул бул долбоорду баардыгы ачык айрым болот экен, ошонусу жакты да магачы. Элдин көзүнчө сүйлөшкүм келет да. Сырттан сүйлөшсөң мамиле болот экен, 1-2 айдан кийин эле жок болуп кетет ошол. Бул жакта мындай элдин алдынан бекем кармап калайын деп атасыз да, Ооба, бекем кармап калайын.
Кандай сапаттарга ээ болуш керек сиз издеген бала? Туруктуу болуш керек, ыймандуу болуш керек, чечкиндүү болуш керек. Бою, акчасы, акылы. Боюна карай, бою узун болуш керек. 1,50 канча? Жок, узун болуш керек. 1,53 бүдө. 1,70-75 болот да. Эгерде бою узун болбой калсачы, бирок акылы узун болуп, бою узун болбосо кандай? Акылы узун болуш керек, мен акылына карайм көбүнчө. Биринчи акыл, анан кийин бою экен да. Ооба. Экөөнө тең карайм, бою да узун болуш керек, акылы да узун болуш керек ошого. Сизде кандай жакшы сапаттар бар? Мисалы, мамилеге канчалык деңгээлде даярсыз? Мен жакшы сапаттарым сабырдуумун. Анан ким кандай сүйлөсө ошого жараша жооп берем да. Сабырдуусуз, бирок ким кандай сүйлөсө Бирок урушпайм. ошого жараша. Эмне болду десе, эмне болду деп жооп берет экенсиз да? Сабырдуунда чегине жетип кетет да кээ бир адамдарчы, ошондо эле Эле микрофонду коюп ийбеңиз анан. Жакшы экен, жакшы сөз экен, сабырдуумун, ким кандай сүйлөсө ошого жакшы жооп берем деп. Чындыгында сабырдуусузбу жашоодо? Ооба. Назикмин өзүм дагы. Назиксиз. Бирөө назик сүйлөсө назик жооп бересиз, катуу сүйлөсө катуу жооп бересиз. Ошондой. Ошо аралаш экен да кыскасы. Аралаш. Мен мүнөзүмдү түшүнүп болбойт. Кандай мүнөзүңүз мисалы? Айымдардын мүнөзүн негизи эле өзү түшүнүп болбойт деп айтат көп эле мырзаларчы. Сиздики алардыкынан да башкача кандай? Жок, ошондой эле болуш керек. Мен көрөсүздөр да. Жоопкерчиликтүүлөсүзбү мамилеге? Жоопкерчиликтүү. Инстаграмда канча катталуучуңуз бар? 300дөн ашык. Бирок аябай деле активный эмесмин Инстаграмда. Бул жака популярдуулук үчүн келген жоксузбу? Жок. Бул жака өзү негизи келгеним баары эле популярдуу болот. Сиз чындап жана 1,70 узун бойлуу баланы кармайын деп эле келдиңиз, э? Акылдуу баланы, э? Акылдуу баланы. Өзүм түгөйүмдү тапкым келет да, теңимди. Азаматсыз, эмнеге болбойт экен? Чоң рахмат. Ассаламу алейкум, Канат мырза. Көрүүчүлөр, катышуучулар, баарыңарга салам. Өзүм жөнүндө айта кетсем, атым Бекмамбет, 24 жаштамын. Азыркы учурда Кыргыз Республикасынын жол тармагында эмгектенип келебиз. Ошо мен негизи бул жашоодо кызыккан нерселерим көп эле абдан. Саякаттаганга дагы, спорт жаатына дагы баардык эле нерсеге кызыгам. Кулактарыңыз аябай сынып турат да, спорт жакта кайсы тарапта? Күрөш тармагында. Канча жыл эмгектендиңиз? 10 жылдын тегерегинде эмгектендим. Кандай ийгиликтерге жеттиңиз 10 жылда? Ийгиликтер жакшы эле. Медальдар көп экен дейт, э? Көп эле, шүгүр, жакшы. Анан кийин ошол шарттарга байланыштуу жана иштеп кеткенге байланыштуу токтоп калды. Сиз Кармелита деген 2-сезон катышуусуна талапкер болуп келгенсиз. Келген Бекмамбет мырзаны тосуп алалы, кол чабуулар менен келиңиздер. Ассаламу алейкум. Дароо эле менин бүгүнкү талапкер көзүм аябай жылуу учуруп атат. Сиздин кличкаңызды айтып берсем болобу? Профессиональный спортсмен десек болот. Өзү ишкер мырза, ошондой эле ийгиликтүү мырза бүгүн келип отурат. Бекмамбет, сизди көргөнүбүзгө кубанып отурабыз. Ай. Кош келипсиз. Ошол Кармелита сизди тандабай койгондон кийин сизде кандай сезимдер болду? Элдер сизге эмне деп жазды? Эми аны баарыңар эле окусаңар, өзүңөр күбө болсоңор керек. Ал нерсени көңүлгө деле кабыл алган жокпуз. Болот үчүн нерсе болот, болбойт үчүн нерсе болбойт. Буйруса жетесиң, буйрубаса кантесиң дейт. Ошондон кийин бизде негизи бир чыгарылышта эле көп катышуучу талапкерлер уже кадимкидей жылдызга айланат. Алар көчөдөн көргөндө сүрөткө түшөт, таанып башташат. Сизде кандай болду? Ошондой эле болдубу? Эми болду, тааныгандар болду. Эми андай учурлар дагы болду. Эми аябай өзүбүздү жылдыз сезип алган жокпуз, эми болот, андай учурлар болуп тур. Катышуучу болойнан көрөсүңөр дедиң да. Ошентип. Эмне себептен физиологдук долбоорунан эле издейин деп чечтиңиз? Бүгүн талапкерлер да көп экен негизи мурда келип кеткен. Негизи физиологдукка ушу мага окшогон бирөө керекпи деп ойлоп койдум. Мындай
көркүн, эфирдин көркүн ача турган адам керекпи деп ойлоп калып алам, мактанып атат деп. Эфирдин көркүн кантип ачып бересиз? Пиром үйрөтөсүзбү, же ырдап бересизби, же күлдүрөсүзбү? Балким андай да болуп калышы мүмкүн. Пиром үйрөт дагы. Прием үйрөт болуп калышы. Анан турмуш курганга канчалык деңгээлде даярсыз жана сиздин тандаган мисалы болочокто жубайыңыз кандай болушун каалайсыз? Негизи азыр өзүм толук түрдө толукканды даярмын деп ойлойм. Ишке кириштим дебейсиз, толукканды даяр. Толукканды ишке кириштик. Жок, себеби эме азыр үй бүлө куруу үчүн баардык эле шарттар, баардык эле жоопкерчиликтер жана толук түрдө даярмын деп айта алам. Келечекте болгон жубайыма чоң деле талап койбойм. Негизи жөнөкөй болсо эле, орусча айтканда скромный болсо, жана мени сыйлаган, жолдошун сыйлаган, ата энемди сыйлаган түшүнүктүү кыз болсо эле болду деп ойлойм. Жашоодо өзүңүздүн жакшы сапаттарыңыз? Негизи эркекке керектүү сапаттардын баары эле бар деп ойлойм өзүмдө. Албетте жаман сапаттар деле болуп калышы мүмкүн, эми ал өзүбүзгө билинбейт го, адам со стороны видение деп коет. Бирок эркекке керектүү сапаттардын баары эле бар. Бирок жакшы сапаттарыңыздын үстүнөн иштегенге аракет кыласыз, э? Албетте ар дайым иштеп келебиз, өзүбүздүн үстүбүздө. Жашоо өзү күрөш дейсизби? Жашоо өзү күрөш. Бекмамбет мырза кол чаап коелу. Анда ийгилик каалайсыз. Келиңиз. Ассаламу алейкум. Эндес калган жамааты, бардык катышуучуларга ийгилик каалайм. Менин атым Жылызбек, 25 жаштамын. Сиз кимге талапкер болуп келдиңиз эле? Таанып калдыңызбы? Кимге? Гүлизага келгем. Гүлизага келген. Гүлизага келген балдардын баары эле келип олуптур го бүгүн. Ошондой болуп калышат. Ошондой болуп. Айта бериңиз өзүңүз жөнүндө кененирээк. Өзүм жөнүндө айта кетсем, Нарды областынан болом. Ошол 4 бир тууганмын. Үйдүн кичүүсү болом. Азыркы учурда Бишкек шаарында жашайм. Ошол. Эмне себептен биз жолуктук долбоорун тандадыңыз? Эмне себептен ушул жактан бактыңызды табайын дедиңиз? Эмнеге сырттан аракет кылбайсыз? Сырттан деле аракет кылып көрдүк. Жашоо деле келип калыптыр, уже 25 жаштабыз ошо. Балким сиз мамиледе уялчаак болуп аткандырсыз да? Кандайсыз жашоодо негизи? Эми бир аз бар, өтө эмес. Ойлойсузбу ушу жигитке уялган сапат туура келет деп? Негизи боло бербейт, уялган нерсе. Бирок өзүңүздүн үстүнөн иштегенге аракет кыласызбы? Албетте. Анда микрофонго жакын келип коесузбу? Тартынбай келиңиз. Кандай айым болушун каалайсыз? Кандай жубай алышты каалайсыз? Главный жүрөгүндө иман болсо, ошол жетет. Өзүңүз ыймандуумун деп эсептейсизби? Имандуу эле эсептейм өзүмдү. Мисалы, сиз ыйманды издеп атасыз, бирок ошо ыймандууга мындай татыктуу боло тургандай эле өзүңүздө, э? Аракет кылам, татыктуу элем. Кандай сапаттарыңыз бар? Айымдарга өзгөчө эмне, кандай маанай тартуулай аласыз, кандай мамиле кыла аласыз? Менде эле көп деле сапаттарым жок, негизи. Аябай эле скучный болуп калбайсызбы анан сиз, Жылызбек? Жок, кандай болот? Сиз азыр экинчи жолу бизге келип атасыз, бирок көп деле сапат жок деп атасыз. Негизи көп кыздарга кызыктуу балдар жагат да. Бир аз музыкага жакынмын. Атак бир аз эле ырдап койм болду ошо. Бирок сүйлөйсүз жашоодо көп. Жашоодо деле сүйлөйм эми. Урушуп кеткенде эле сүйлөйсүз. Жок, андай эмес. Мындай деле сүйлөйсүзбү? Мындай деле сүйлөйм. Музыкага жакын болгондо аспаптарды ойнойсузбу же ырдайсызбы? Мен негизи 9 бүтүп келип, Мураталы Күрөңкеевден өтпөй калгам негизи. Бир жыл окупчу. Бир жыл окуп өтпөй калгам. Анан ошо байланыштуу. Ырдабай калдыңыз. Жок, мындай жашоодо ырдай бересизби? Эми өтө эмес, бир аз. Балким азыр тартынчаактыгыңызды жеңип, ушул жерден колдонуп, практика жүзүндө бизге бир жакшы ырдап бересиз анда? Жамалың жаз гүлүндөй нурун чачып, ачылган кызыл гүлдөй жетиң аңкып, сүйлөшүп ырдап жаткан өнүңдөн ай жаткандай торгой сайрап, жаткандай торгой сайрап, булбул таңшып. Азаматсыз. Деле эмес, бир аз бар. Биз жолуктук долбооруна Гүлизага талапкер болуп кеткенден кийин сизде кандай өзгөрүүлөр болду жашооңузда? Өзүңүздөн эмне минусту байкай алдыңыз жана эмне плюсту байкай алдыңыз?
өзгөрүү деле болгон жок. Анча деле. Баягы. Минусу менде деле бар. Эми пенебиз го. Мисалы элдин астына чыккандан кийин элдер жазат да мондай тиндейден эми биз деле алып барып отуп өзүбүздүн мындай каталар үстүнө иштейбиз да, могул жерден тура эмес кылып койдук депчи. А сиз мисалы Гүлизага келдиңиз, ошондо сизде сиз эмне нерсени тура эмес кылып койдум деп ойлойсуз мисалы? Негизи ачык эле айтыш керек, негизи мен убагында туура эмес шашып тандап турмун. Шашып кандай кылып алдыңыз? Же батыраак? Баягы достордун пикирине кирип кеттим, бар эле бар деп баягы ошол жерден. Жок, бирок келгениңиз туура эле болду да. Туура келбей калды окшойт деп ойлойм мен негизи. Экөөңүздөрдүн. Бирок андан эч качан өкүнбөш керек, анткени ошол да. Туура. Токтошуңуз керек да эми. Жылдызбекке кол чаап коелу. Ассаламу алейкум, Канат мырза, жалпы катышуулар, баарыңарга ийгилик каалайбыз. Өзүм жөнүндө кичине айта кетсем уруксат бериңиздер, кичине Албетте, эркин микрофон. Мен Кочкор районунан болом, Нарын областына караш ушул жерден туулуп өскөнбүз. Ошол жерден туулуп өсүп, анан кичине өзүм жөнүндө айта кетейин, бир классташым бар эле. Окуп жүргөндө актер болом деп аябай экөөбүздөн кызыгып, музыкага да жакын болчубуз. Анан ошол жактан бүтүп эле, окууну бүтүп келип эле окууга тапшырып калдык. Анан мен музыка жагына өтүп кеттим, ал актёрчулук жагына өттү. Ошентип жашоо башталды. Азыркы учурда шаарда эмгектенебиз. Музыкалдык жактан, Жок, азыр бардык жактан. Кичине бизнес дагы бар, музыка жагы да бар десек болот. Анан хайп эмес только. Ойлогоңуздар. Ошол анан бир 10 жыл, 11 жыл мурун жакшы көргөн кызыбыз бар эле. Көп жыл сүйлөштүк. Анан жашоо деген ушундай экен, эки жакка кеттик, үйлөнө албай калдык. Канча жыл сүйлөштүңүздөр? 4 жыл сүйлөштүк. 4 жыл сүйлөшүп, ата-энеси баягы кандай десек, депутаттардын балдарына кичине кудалап, ушу сыяктуу нерселер болуп кетти. Анан бир болбой калып, ошондон кийин кичине баягы сындыкпы же баягы андан кийин эле кыздар менен сүйлөштүк. Сүйлөшкөндөн кийин деле ага жетпей эле ошондой нерселер болду. Көп жыл жүрдүк, өзүмүз менен иштедим, аракет кылдык, анан жүрөктөн чыгарып. Канча жыл болду чыгарганыңызга? Канча күн болду? Канча саат болду? Чыгарганына бир 3 жыл болуп, 4 жыл болуп калдык шойт. Вообще негизи 10 жыл мурун. Мен 33төн жаңы эле 34кө кеттим. Кол чаап коелу. Ошол ушундай нерселер болот экен жашоодочу. Дагы эмне жөнүндө? Турмуш курган жоксузбу бирок? Турмуш курган жокмун. Азыр буюрса жакшылыктын эртеге кечи жок деп шаттанып атабыз. Бизжолуктан кичине багыбыз сабып калабыз деп. Ошондо ошол сүйүүңүз сиз үчүн аябай бир 10 жылдык убактыңызды алыптыр да. Катуу тийдик десе болот, ошону жүрөктөн чыгарып, анан уже жаңы жашоого умтулдук десек болот. Умтулдуңуз, буюрса. Ошол жакта сиз өзүңүзгө кандай сабак алдыңыз? Мисалы 4 жыл сүйлөшүп жүрүп бактыңыз, буйруп алып. Сабак алганда ошол негизи сүйлөшүп жүргөндө кызды биле албайт экенсиң негизи. Бардыгы жакшы, ал учурда ушу күндө жолугуп, күндө узатып, аябай романтик болчу экенмин. Анан аябай ишенген экенмин. Ошентип жүрүп эле анан жанагындай нерселер болуп кетти. Баягы билбейм, баягы катыштары, депутаттар менен катышып ушундай кыз илет, мен аракет кылсам да болбойт, ушундай нерселер болуп кетти да. Демек буйруп алыптыр, нике кайып. Нике кайып десек болот. Анан ушундай нерселер менен 2 жолго түшүп, ошондо бир кичине сынгандай болдум. Жашоодо ар кандай болот экен, ак илип эткен кайра өзүмө келип, аракетибизди кылып жүрөбүз. Негизи 33-төн 34кө кетип атасыз. 33төн жакында эле 33төн 34кө. Июнда, жигиттер негизи көп ушул жашы өтүп калган жигиттерге көп кыздар жакпайт да негизичи. Сизге да дал ошентип жакпай, анан биздин мурда катышуучуларды эле тандай бербейсизби? Жок, азыр чындыгында өзүмө келип, өзүмдүн баягы уже үйлөнө турган убагыма өзүмө ишенгенден кийин азыр кабыл алып отурам. Бияка да келиш кыйын болду чынын айтканда. Колго кармап өзүмдү баягы намысты жыйыштырып дегенде катышышым керек деп өзүмө сөз берип ушул жерден жакшы көргөн жубайымды таап, түбөлүк жубайымды таап, анан ушул жерден бактылуу өмүр сүрөлү деген. Баягы аз да болсо дагы сагзай болсун деген нерсени. Сиздин талабыңыз кандай болуп атат? Мисалы, сиз жактырган айым, болочокто жубайың. Болочокто жубайымды мен элестетсем, барда дагы, жокто дагы жанымда жүргөн, мага чыдаган, бирибизге сүйүүбүз бекем болгон, жашоодо ар кандай нерсе болот да.
өйдөлдөй музак суук деген ошого чыдамдуу назик ата энени сыйлаган кыскасы адептүү баардык жагынан көрө алам да ошондой кыздарды күтөм. Жашоодо кандай адамсыз? Жашоодо негизи жөнөкөй эле адаммын. Шайыр адаммын десем болот, достордун арасында анан мындай адамдарга карап сүйлөйбүз көбүнчөсү. Ошол. Эмне талантыңызды көргөзүп бере аласыз бизге? Талант ошо актёрчулукка дагы кызыгам негизи. Актер бир ойноп бере аласызбы бир кичине мындай? Ойноп берейин, жаңы эле идея келип кетти, отуруп кандай ойносок деп ошо биз жолдукта тууралуу идея келип кетти, ошону көрөйүн, может юмор кылып, Албетте. Колдоп турсак дейм. Ата менен баланын юморун көрөлү. Ай, балам, Нурлан балам, сен эмне эле үйлөнбөй эле жүрөсүң, кызың барбы я? Ата, үйлөнөйүн деп жүрөм, ошо мурун ошо бир кыз менен сүйлөшүп жүрүп, ошо сүйүүмөн айрылып калдым. Эми айланайын, ал баладан, ал кыздан башка эмне кыз жок бекен? Ата, барайм. Буюрса жакында Бижолук деген долбоор ачылган экен, ошол жерге барайын деп ниет кылып атам. Кудайым буйрса ошол жерден жакшы көргөн кызымды таап үйлөнөм. Айланайын балам, ошентсең бизди дагы сүйүнтөт элең кичине чапайынан ичип келинимден. Качан болот экен? Ата буюрса 2-сентябрда болот экен. Ошого катышайын деп атам. Айланайын балам, молодец, ошо багың ачылсын. Жакшы келинимди алып келип ошол жерден той кылалы. Макулбу? Эртерээк аттан. Болду ата, буюрса экисинде барып, Кудай буюрса Бижолуктук долбоору колдоо өтүп кетсек, ошол жерден болгон күчүбүздү аябай ошол жерден буюрса табабыз. Айланайын балам, бата берейин, жолуң ачылсын. Ошол жерден сүйгөнүңдү табып, бактылуу болуп кет. Чоң рахмат ата, буюрса барабыз. Мынакей эми ушунча ушул жакка келип калдык. Ой. Азаматсыз. Чын эле бул атаңыз менен сөз болду эле ушундай же? Жок, жаңы эле идея болуп кетти. Отуруп ойлонуп анан ушундай юмор кылсам кандай болот? Жаңы эле келди ушул идеячы. Ушул жерде отуруп. Мына чыныгы талант деп ушундай эч тартынбастан, Жашы канчага чейин болуш керек? Жашы 18ден 30га чейин. Главное балалуу болбогон. Анткени өзүм үйлөнө элекмин. Жашы баргандай болот экен, ушул жака келдик. Өзүмө ишенип тандап келдим. Бизден көбү үйлөнө элекмин деп келип алып анан биз ушундай кичинекей болгонго бат эле билип алабыз. Жок, андай болбойт. Мен да ошон үчүн баягы реалити шоу болгон үчүн ушул жерден баары билинет экен. Негизи биз баягы кыздарды биле албай калат экенбиз. Кандай кылып билиш керек? Анан бул жерден баары ачылып калат экен. Ошон үчүн келдим мен. Албетте кол чаап коелу. Ийгилик каалайбыз. Чоң рахмат. Орындуктан калган таланттарымды алып калбадым десең. Эмне таланттарыңыз бар? Балким эркин микрофон бересиз. Ырдайсызбы? Спорт жагына калган. Футболду ойноп турабыз. Бир жумада 2 жолу ойноп турам футболду. Футбол ойнобосок болбойт. Бала кезимден бери ойносом десем болот. Анан ошо ыр жагын кичине ырдап жүрөбүз. Ырдап, балким ырдап деле коётурсуз. Аракет кылалы. Эски ырлардан Элмирбек Иманалиев агабыздын чыгармаларынан ырдап берели. Кабыл алып коюңуздар. Арузатым-ай, чырагым аппагым, сени көрүп мен тазара баштадым. Карегиңде жүргөн экен катылып, ай качанкы бир мен жоготкон асманым. Карайлаган көңүлүмө нуру толуп, кайрадан бир төгүлөйүн ыр болуп, кайран жаштык өткөнчө кайрылбастан кеткенче, карындашым кагылайын мага Бижолуктан бир жолук. Азамат, кол чаап коелу. Да, эмне талантыңыз бар? Болду, келиңиз. Чындыгында өзүңүздөр көргөндөй кыргыз эли, кыргыздын кыз жигиттери абдан таланттуу, ошолордун бардыгы биз жолуктук долбоорунда. Улантабыз кийинкиси. Биз жолуктук. Бактылуу болууну тандаа. Менин аты жөнүм Алмагүл, Рыскул кызы Жалал Абадтан болом. 23 жаштамын. Ошо. Эмне себептен биз жолуктук долбооруна келдиңиз? Бул жак ачык айрын, ошол үчүн жагат.
бардыгы чындык, ошол үчүн келдим. Акыркы жолу качан мамиледе болдуңуз эле? 2 жыл мурун. Эмне себептен 2 жолго түшүп кеттиңиздер? Үчүнчү адам кошулгандыктан. Ошонун айынан. Үчүнчү адам анын адамы же сиздин адамы? Анын адамы. Ал адам сиздин подружкаңыз? Жок. Такыр башка бирөө. Анан бирок аны деле алган жок. Азыр башкача. Азыр да башка адамга өтүп кетти ал, да? Жок, үйлөнүп кеткен башка. Үйлөнүп кетти. Ошол сүйлөшүп жүргөн жигитиңизди жүрөктөн чыгардыңыз беле? Ооба, чыгардым. Чыгардым. Канча убакыт болду? 1 жылдай болуп калды. 1 жылдай болуп. Ооба. Биз жолуктук долбооруна келишиңиздин себеби кандай баланы издеп келдиңиз? Мен өзүнө жана сөзүнө бекем турган жигиттер жакшы көрөм. Ошондой жигиттер келсе дейм. Бою, акчасы кызыктырбайт, аны аракет кылса болот. Эгерде ишмер адам болсо, ишмер жигит болсо, бардык нерсени кылса болот да. Өзүңүз эмне жумуш менен алектинесиз? Өзүм менеджер болуп ырчылар менен иштешкем. Андан кийин Москвага кетип, ал жактында жумуш кылып келдим. Азыркы убакта? Азыркы убакта үйдө элемин. Эми кайра ырчылар менен иштешейин деген ойлорум бар кайра. Кайра кыскасы турмушка чыкканга, турмуш курууга даярсыз. Ооба, даярмын. Кандай жакшы сапаттарыңыз бар мисалы өзүңүз? Мен сабырдуумун. Көп нерсени кек сактабайм. Эч качан. Бирөө менен сырдашканды жакшы көрөм. Сырды аябай жакшы катам. Ошо жакшы жактарым. Сиздин ошол тандаган жарыңыздын кандай сапаттарга ээ болушун каалайсыз? Сапаттары күйүмдүү болсо дейм. Күйүмдүү, чүнүктүү. Ушундай болушун каалайм. Эң негизгиси ушулар. Эмне өнөрүңүз бар? Канча Инстаграмда катталуучуңуз бар? Инстаграмда 8,5 миңдей катталуучум бар. Өнөрүм бүт нерселерге кызыга берем. Тил жагына азыр турецкий. Тил жагына кызыгам, үйрөнгүм келет. Ошо. Түркчө айтып бере аласызбы? Мен өзүмдүн түбөлүктүү жарымды биз жолуктук долбоорунан издейм. Өзүм тааныштырып эле айтып көрбөймүнбү? Өзүңүз тааныштырып айтып көрүңүз. Мен атым Алмагүл. Мен Жалабатлыйм. 23 жашындайым. Негизи түрк кыргыз эли бир эле болгон деп ойлойм. Анткени биз ар дайым Турцияга барганда Кыргызстандан келипсиз, ата журтубуздан келипсиңер деп жакшы тосо болот да. Ошон үчүн кыргызча сүйлөгөндө эле сезилди окшойт баарыбызга эле. Сизге ийгилик каалайбыз анда Алмагүл. Рахмат чоң. Сизерге да. Буюрса ордуктан орун алып берсеңиз болот. Чоң рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу НТС каналынын жамааты жана Канат мырза, катышуучулар, амансыздарбы? Өзүм боюнча айтып кетсем, атым Шайырбек, Ош областынан болом. 2023 жылга чейин мектепте жумуш кылгам, мугалим болуп, тарых сабагынан. Азыркы Канча жаштасыз? Канча жаштасыз? 27 жаштамын. 2023 жылдан баштап соода тармагын баштадым десем болот. Өз бизнес, мындай тактап айтканда соода тармагын. Азыр Кудайга шүгүр, ошол соода тармагында алектенип атабыз. Жана ошол. Мурда турмуш курдуңуз беле? Жок, буга чейин турмуш курган эмесмин. Кандай кыялыңыздагы жубайыңыз? Кыялымдагы жубай акылдуу болсо. Анткени баардык эркек келечектеги балдарынын акылдуу болуусун каалайт да. Бала бул сенин мөмөң. Сен акылдуу болсоң, бир балаң акылдуу болушу мүмкүн. Аялдыгың акылдуу болсо, баардык балдарың акылдуу болот. Анткени бул баланын тарбиясы эне тарбиялайт. Буга чейин турмуш курган эмессиз. Мамиледе канча болдуңуз эле акыркы убакта? Качан болдуңуз эле? Мамиледе биринчи курста болгон. Мындай айтканда кандай десе, жакшы көрүү мамилеси ошол биринчи курста болду. Андан кийинки мамилелер бул үйлөнө турган балдардын баардыгына эле тез болуп турчу нерсе болсо керек. Таанышуу, жактырбоо, кайра эки жакка кетүү. Ошондой мамилелер бар. Жактырбай калып аттым деп ойлойсуз?
мындай сезим көбүнчө мен ушул сезим көңүлгө көбүрөөк басым жасаган адаммын десем туура болот да. Ичимден кандай бир сезимди байкай алган жокмун. Адабий тил менен айтканда ичимден көпөлөктөр учпай койду да. Мына ошол себептен мамиле кыла албадым деп ойлойм. Бирок биз жолуктук долбоорунан көзүңүз жетет көпөлөктөр учаарына. Эми бул дагы биз жолуктукка келгенимдин өзүнүн себептери бар. Себептери азыркы коомчулукта аял кишилерге зордук, зомбулукту көрсөткөн эркектер көп болуп атат. А бул жерде коомчулуктун алдында аял кишиге туура мамиле жасаган эркектер көбөйсө, коомчулукта ошол зордук, зомбулуктар азаят деген үмүт менен келдим. Ошол сиз айткан зордук, зомбулукка жана ошондой эле биз жолуктук долбоору ала качууга каршы болгон үчүн биз ушундай долбоорду жалпы командабыз менен негиздегенбиз да. Сиздерге терең ыраазычылык бул да болсо. Сиз да жакшы оюңуз бар экен, бирок сиз ошондо как психолог катары келдиңизби? Психолог десем бир аз туура эмес болот. Ошол аял киши менен же болбосо үй бүлөнүн ортосунда үлгү көргөзүш үчүн келдиңизби? Үлгү көрсөтүш үчүн же болбосо ошону көрсөтүп берүү максатында келдим. Аялга кандай мамиле кылыш керек экенин көргөзүп берүү. Дал ошондой. Бирок үйлөнүү максатында дагы. Үйлөнүү да. Эгерде таап калсаңыз, көпөлөктөр учуп кала турган болсо, ошондо көргөзөсүз да, чынында. Албетте. Сон кандай өнөрлөрүңүз бар? Көп уктайсызбы же көп иштейсизби? Уйкуну уйкучулардын катарын толуктабайм десем туура болот. Анткени көбүрөөк китеп окууга кызыгам. Спорт жаатында көкбөрүгө жана волейболго. Волейболду Бишкекке келип үйрөнүп баштадым десем болот. Анан ошол китеп окуйм. Ошо китептен жакшы бир Шотто Руставелинин чыгармасы бар. Жолборс теринген жамынган баатыр деген. Аны өзүбүздүн жазуучубуз Алык Ласмановго турган, ошондон бир куплет айтып бере алам. Албетте. Кол чалып коелу. Сүйүүнүн көзү көрбөс түрлөрү бар. Сүйүүнүн кулак укпас үндөрү бар. Сүйүүнүн кышта болсо жайдан жыргал, башка адамга үзүлбөс гүлдөрү бар. Сүйүүнүн арфаларга бербей турган, өзүнүн тарта турган күйлөрү бар. Чындыгында бардык жактан төп келишкен мырза экенсиз. Эми сизге ийгилик каалайбыз. Айта турган сөздөрүңүз жок беле? Учурдан пайдаланып, жалпы билим жаатынан да эмгектенген мугалимдерге терең ыраазычылык айтам. Сиздердин эмгегиңиздер, мөмөңүздөр башталды буйруса, алдыдагы келечек урпактарды туура тарбия берүүңүздөргө чын дилимден ишенип, жана ийгилик каалайм. Сонун сөздөр. Мугалимдер мөмөлүү дарак дейт. Сиз да мугалим экенсиз. Келиңиз, онуктан орун алып бериңиз. Саламатсыздарбы? Мен эсимде биз сизди талапкер катары биринчи сезондун катышуучу Асел айымга келгенсиз, э? Ошондо келгенде Асел аялга Аселге жакпай калдым мен. Аселге жакпай калып, ошондо биринчи сезонду айткам, чоң апама сөз бергем. Чоң апа, ушу биз жолуктуктан мен өзүмө келечекте аялымды табам деп. Азаматсыз. Демек сөз берген боюнча сөзүнө туруп келип атат. Өзүңүздүн атыңызды айтып коюңуз да бир жолу. Өзүм атым Калык, жылым болсо Балык. Казарманын жигити тартынбастан өзүнүн букет гүлүн алып келип отурат бул жака. Ооба, чындыгында Калыктын колдоосу аябай азыр чоң болуп аткан экен. Көрөм, неге ушундай бир гүлдү жап келдим. Мен айтарым сага. Мен жүрөгүмдө элеген бир гана жалгыз сенсиң. Неге жалгыз гүлдү алып келдим ошон үчүн. Бир гана жалгыз. Бир гана жалгыз жүрөгүмдө элеген сенсиң. Бул мен деле букет алып келип коеюн дедим эле, бирок мындай бардык эле букет алып келип атат. Бир гүлдүн да смыслы менен алып келейин дедим да. Туура. Биринчи таанышууга сонун романтика. Эмне себептен биз жолуктук долбоорунан издейин деп атат? Сырттан аракет кылып көргөн жоксузбу? Сырттан эле аракет кылып көрдүм, бирок мен чоң апама сөз берип алгам биринчи сезондо. Чоң апа ушу биз жолуктуктан мен өзүмө кыз табам деп. Кантип аракет кылып көрдүңүз сырттан? Жактырган? Мен көп жактан аракет кылып көрдүм, айылдарга чейин барып келдим. Красноярска чейин бардым. Кыз издеп, э? Кыз издеп.
Красноярстан Москвага да бардым. Мен айттым, мен биз жолуктукка эле катышып, ошо биз жолуктуктан эле өзүмө келечекте жубайымды табам деп айткам. Ошентип мен бул жакка келдим да. Биз жолуктуктан өзүмө жар табам. Аселге эле өчөшүп келип алган жоксузбу? Жок, Аселге өчөшүп келип алган жокмун. Мен кыз аргачынан издедим да, баягы жерден анан аятан көрүп биз жолуктук, мени кайра албайт окшойт деп ойлонуп туруп эки жөрөккө катышайын дедим, бирок кой жөн эле коеюн дедим да. Биз жолуктуктан эле өзүм сөз берип алгандан кийин сөзүмө туруп биз жолуктуктан өзүмө жар табайын дедим. Азаматсыз. Негизи эле биз жолуктукка чоң рахмат айтам, ушу өлө сонун болуп атат, ушу биз жолуктук бар болуп. Рахмат. Биз жолуктук эмне себептен биз сизди алышыбыз керек, биз жолуктук долбооруна катышуучу кылып? Эмне үчүн мени алышыңыздар керек? Менде 7 причина бар. Биринчи причина бул байкем үйлөнүп мага место бошоп, баягы жерден баардыгы эле качан үйлөнөсүң деп атат. Экинчи причина, алхамдулилля, үй турат, бирок үйдө чоң апам да көп жашка келип калды. Чоң апам да постоянно айтып атат, үйдө келин болсо, үйдө баягы жерден бирөө чай кайнатып, тамак жасап турса деп. Сизге кандай кыздар жагат? Мага назик, бирок акылдуу кыздар жагат. Жигиттин күйөөсүн акылы менен эле кандай десем башкарып койгон. Кызды эмени жигитин болсо хан кыла турган. Жолдошун хан кыла турган, күйөөсүн. Сизде кандай жакшы сапаттар бар? Менде негизи жакшы сапаттар мактангансындай болуп калабы. Айтыңыз эми, сиз өзүңүздү көргөзүңүз да. Биз ошого карап, чындыгында даяр экен үйлөнгөнгө дейсиз. Жакшы сапаттар, мен көп жерден уялбаганды жакшы көрөм. Анан любой адамдар менен сүйлөшүп кетем. Көп жерден активдүүмүн, бирок минустарым да көп. Плюстарым да бар, минустарым да бар. Минустарымда кичине жалкоорокмун, бирок алхамдулилля апам бар экен, чоң апам бар экен, байкелерим бар экен, который ар кайсы бизнеске управляющий кылып коет постоянночу. Каяка барбасам да, мен өлө бактылуу бала экенмин негизи. Кыргызстанга келсем чоң апам бар, Россияга барсам апам бар. Кийин үйлөнгөндөн кийин чоң апаңыз, байкелериңиз сизди карабай койсо, ошондо ким, аялыңыз колдош керек болуп калбы сизди? Жок, мен негизи аларга ишенбейм деле, просто мен келечекте мен аялым иштегенин каалабайм да. Мен өзүм бардыгын табып, ушунча өйдө көтөрүлгүм келет. Өзүм бардыгын тапкым келет. Көп бизнестерди изучать этип жүрөм. Үйлөнгөндөн кийин жакшы ниет кылып кое берели. Үйлөнгөндөн кийин мен аялымдын айтканын кылам, аялым менин айтканымды кылса. Андан кийин мен мага кандай кыз жагат деп айтып атасыз? Ошо мага путешествие кылган кыз дагы жагат, анткени өзүм путешествие кылганды жакшы көрөм. Кийин үйлөнсөм, аялым менен хоть 2 айда бирден жолу ар кайсы жака чыгып эс алып келсек жакшы деп ойлойм. Ошо менен баардыгы макул болгон кыз керек. Мени поддерживать этип турган. Кыскасы, аялыңызды толук багалат экенсиз. Бирок сизге талапкер болуп келгенде көп биздин көрүүчүлөр айтканда, мындай турмуш курууга даяр эмес экен, кичинекей бала экен, ошон үчүн Аселге жакпай калды окшойт депчи. Буга кандай деп жооп бересиз? Буга мен просто өзүмдү башкача кылгым келбейт, катып жүргүм келген жок. Все равно ошо кыз мени тандап калса, катып калсам, баягы сен серьезный бала эмес белең десе, мен кантем? Как она есть көрсүн, мен өзүм дагы өзүңүз кандай болсоңуз ошондой көргөзүп атасыз. Мен болсо, кыз болсо, мен кандай болсом ушундай кабыл алсын. Ошондо гана биз бактылуу болуп өмүр бою жашайбыз. Туура сөз. Мен ошого ишенип жүрөм. Халык сиздин кандай таланттарыңыз бар? Ырдайсызбы, же бийлейсизби, же комуз чертесизби, же спорт жактанбы? Ар бир мындай хоббиси болот го ар бир. Мен хоббим ошо путешествияда, анан спортто 19 жашка чейин калтырбай тренировка кылдым грэплингде. Грэплинг боюнча, Анан кийин ошо комуз кичине черткенди үйрөнүп, кайра таштап коюп, до конца барбай. Комуз черткен бирок жагат, буюрса үйрөнүп атам. Ырдайсызбы? Рэп окуп коюшум мүмкүн кичине. Кичине окуп бербейсизби анда? Балким кызыктырап болсун, кол чаап коелу.
мага сен жүрөгүңдү белек кылчу суранам, мончок көздөрүңөн чөккүн келип мен турам, жашоо тартуулап үлгүсүн мага берди бул күндү, укчу жаным сени бирөө чын жүрөгүндө сүйдү, сен күндүн нуру болдуң, махаббаттын таптың жолуң, такалган такдырыңан кармап калдым найзык колуң, сени менен бирге болом деп жашоомо боек кошом, сенин жаныңда болушу эле жомоктоо Кудай сонун, мемиреген жүзүң менен менин периштем бол, билемин мен бул эми учур чекс кыйыр жол, нөшөр болуп төгүлгөн, чын сүйүмдөн качпачы, же болбосо ак маралды алдаган башкасы. Бул кимдин нуру? Аябай сонун нур экен. Бул текст өзүм мурун эмес, кичине кезимде Бегиш болсо керек эле. Илгери Бегиш чыгарган да. Акмарал деп, Ошо Акмарал сиздин кызыңыз казармандын баары ырдап жүргөндө бир убакчы. Baby it's my light деп койчулар. Ортосунда. Калыкка кол чаап коелу анда, шаңдыраак. Келип бергениңизге рахмат. Эми биз жолуктук долбоору, биз жалпы жамаатыбыз менен сизге жаңылыкты айтабыз, бир жаңылык. Бирдеке айта кетсем болот. Биз жолуктуктан үйлөнүп кетсем абдан сонун болот. Ушу биз жолуктуктан мен Красноярсктын баары жазып атат. Красноярсктын кыргыздардын баары жазып атат. Үйлөн, эртерээк үйлөн, ошо биз жолуктуктан биз сени колдойбуз деп. Ошо үйлөн, мен ойлойм да ушу. Үйлөнүп кетсем, байлыктарым ар качакка чача берем да менчи. Ошо үйлөнсөм, ушу байлыктарым бир жеңге чогулат деп ойлойм да. Ошондо гана мен ийгилик көп нерсеге жетем. Анан сиздердин поддержкаңыздар менен. Калык мырза, сиз байлыктарым дегенде сиз бир чоң бизнестериңиз барбы ошондо? Мен чоң бизнестерге аралашып жүрчүмүн, только управляющий болуп. Мен байкем болсо бизнесмен, көп бизнестерди ачып жүрдү Россия боюнчачы. Сиздикичи? Сиздики барбы? Мен бизнес компьютерный клуб ачтым Красноярскта. Сонун кол чаап коелу. Мен айтпадым беле, биринчи сезондо мен келечекке көп максаттарым бар депчи. Көп бизнес планирую деп. Ошо Красноярсктан компьютерный клуб ачып, ошол жакта 6 ай башкардым. 6 ай башкаргандан андан кийин жүрөгүм что-то бирдеке жетпей атат да. Үйлөнүшүм керек болуп калдыбы билбейм. Жүрөгүм кысылып кетти дагы, анан Москвага учуп кеттим да. Албетте, Калык мырза да байлыктарын башка чачпаш үчүн, бир гана аялына чачыш үчүн биз жолуктук долбооруна келип атат. Калык мырзаны колдогондор болсо да жакшы ой пикир калтырып коюңуздар, урматтуу көрүүчүлөр. Чоң рахмат сизге. Сиздерге да чоң рахмат. Келиңиз. Өзүңүздөр көргөндөй, кастингке келгендердин бардыгынан жакшы маек кылдык, ортосунан өнөрлөрү барлар өнөрлөрүн көргөздү, таланттарын көргөздү, чындыгында бардыгы татыктуу, бардыгы чын жүрөктөн, чын ниет менен үйлөнөм деп келген. Бирок тилекке каршы биздин программанын эрежеси боюнча биз аз гана адам алышыбыз керек. Азыркы убакта биз жалпы жамаатыбыз менен НТС телеканалы менен биргеликте биз жолуктук долбоору өтө чоң бир иштерди, чоң маселелерди чечип жаткан убагыбыз. Андыктан кастинг ушуну менен эле бүтүп калбайт. Биз онлайнда кастинг кылабыз. Анткени Москвадан учуп келаткандар, Америкадан учуп келаткандар бар, жада калса, Оштон, Баткенден учуп келаткандар да жетишпей калгандар бар. Ошолор үчүн дагы онлайн кастингди улантабыз. Урматтуу көрүүчүлөр, бизден алыстабай туруңуздар. Биз жолуктук долбоору экинчи кастингин эртең кайрадан сиздер менен биргеликте улантат. Саламатта калыңыздар. Сиз күткөн кастинг. Биз жолуктук долбоору жаңы катышуучуларды издейт. Үй бүлө курууга даярсыңбы? Анда кел, катыш, өз түгөрүңдү тап. Биз жолуктук, бактылуу болууну тандап.